Саламатсыздарбы, сүйүктүү достор. Салкар Production студиясы атын тилеги патриоттук тасмабызды сиздерге тартуулап аткан чагыбыз. Андыктан ар бир сериясын калтырбастан көрүп, ата эне тууралуу, ата мекен тууралуу, достук тууралуу жакшынакай комментарий калтырып, дал ушул студиябыздын атынан ушундай белектерге ээ болсоңуздар болот. Албетте каналга катталганды унутпаңыздар. Тасма сиздер үчүн баарыңыздарга көңүлдүү көрүү каалайбыз. Алло. Ay Uşka. Ne oldu sana ya? Ne oldu? Жаман түш көрдім. Елебізді чөйлер қаптап келеді. Nerede? Болады. Бүркіттер аларға қаршы. Болады ма? Ой, жақсылық болса екен. Құдай сақтасын. Құдай сақтасын. Жаратқан. Құдайым өзі сақтасын. Сюрприз! Эки эсе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу, көбүрөөк көрүү, көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператор менен тосуп ал.
Молодец. Жарадың ішкен. Еме жақшылы оғылып көзіңді чаңырақ ач. Өте қылдат болыш керек. Мен барлық іштен хабардар болып тұршым керек. Болбаса, қапа болып қалам. Мен сізден қапа қылмағын қылышбек. Рахмат. Игілік. Давайте. Ничего, как там, тынчелеу бар? Жақсы эле. Өзің қандайсың Болот? Түн мен ұйықтай алған жоқпын. Үй білен қандай? Қызың қорқып қалған жоқ па? Жоқ, жақсы эле. Бұлар ушинтип коркутуп үркүтүп койсок эле бизди задний берет деп ойлоп атат окшойт, а? Ну что, бля, посмотрим. Бұлардың бұл қылғаны біздің алдыдағы шайлоодон баш тартыла деген. Бұл только башталыш эле. Муну кимдер уюштуруп аткан болсо, биз аларды жазасыз калтырбайбыз. Балдар, бизге ар кандай чабуулдар туруш тараптан болушу мүмкүн. Шантаж, ар кандай подставалар ар бирибизде болот. Кандай болгон күндө дагы биз аларга туруштук беришибиз керек. Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча парламенттик шайлоого 19 саясий партия каттуудан өткөн. Алар Мурас, Актилек, Улуу Журт, Эл биримдиги, Тулпар жана Жаштар үнү. Ал эми бул партиялардан өзгөчөлөнгөн жалаң жаштардан куралган жаңы Келечек партиясы. Алексей Голыч, бу келерик шайлоодо аябай көп партия ат салышат. Алексей Голыч, жалпы жонунан 19 партия ат салышып атат. Алардын 4-тө биздики. 100% өтөт. Жо калгандары чөнтөктөрүндө бир тыйын акчасы жок. Каяка барышат мен билбейм. Жо, Алексей Кулыч, мен жанагы жаштарды айтам да. Чөнтөктөрүндө бир тыйын акчасы жок. Аларды ким шайлайт? Түбөлө биз менен тең таймашкылар алардын. Домактары күчтүү. Эй. Ал жаштар бизге керек. Алардын күчүн кандай кылып, кантип, каяка пайдаланабыз? Аны мына силер жакшы билесиңер да. Бу сени биздин өзүбүздүн балабыздай көрөбүз. Бу коомго жакшы иштерди кылып жүргөнүңөрдү билебиз. Түптөгөн партияң мыкты. Жаныңдагы жигиттер дагы мыкты жигиттер. Сени ошон үчүн чакыртпадым ба? Кыргызда бир жакшы сөз бар. Улууга урмат, кичүүгө зат дейт. Бу сен
улуулардан озунуп кресло талашканың жарабайт. Болбой калат. Андан көрөк бу бири-бирибиздин жолубузду тоспой, бири-бирибизге жардам берели. Ап келчи. Сиз дагы деле барын. Акча менен чечемди ойлоп атасызбы? Ай, болот инем. Шайлоого кеткен чымыңарды бир аз да болсо жаап алсын деген эле жакшы ой. Анын үстүндө башка партиялардагы алчуларын алды. Бардыгы мыйзам түрүндө болот. Мыйзамдын астында жооп бересиңер. Кандай иштеп атканыңарды эл билиш керек. Биз бардыгын ачыкка чыгарабыз. Ошондо көрөбүз кимдин ким экенин. Küçüktür. Олокон – наша гордость. Буларга жакшы айткан жарашпайт. Аларга шас кылыш керек. Жестко. Эмне болду? Алисан Кулыч, алар сөзгө келбей коюшту. Ой, бүркүтүм эмне болду? Эмне тынчсызданып атат? Эмнеден чочуп атат? Азыр алгырым, азыр. Ой, кыраным, эмне болду сага? Ким сени тынчыңды алган, я? Алгырым. Ана, ел отур. Бир нерсени сезип атасың, я? О, тынч. Болду. Тынчып кал. Рамис. Түштөн кийинки жолугушууну эртеңке жылдырып койчу. Саат 2-де паркка барам. Кызымдын көңүлүн көтөрүп коеюн.
Бля, бары биз сүйлөшкөндөй. Аз бир сааттын ичинде паркта болот. Ne oldu? Ne? Alo! Alo, Bolat! Мен сізге сөз берем. Сіздің тілегіңізді орындатам. Бұйырса мамлекет үшін, ел үшін
жакшы иштер жасайбыз. Ата, мен сизге, мамлекетке, кыргыз элиме ак ниетим менен кызмат кылам деп сөз бербедим беле. Канчалаган жакшы ой максаттарым бар эле. Ошолорду аткара алдымбы? Мен миграцияда иштеп жүргөндө мынчалык кордук көргөн эмесмин. Эми мынтип өз элиме, өз мамлекетиме кызмат кылайын дегенде ушундай кордук көрөт белем. Ата, мен сиздин тилегиңизди орундата албай калдым. Мени кечириңиз. Жүрүңүздөр, өтүңүздөр. Каяка алып келдиң, я? Бул эмне? Кимдин үйү бул? Сен больница деп айтпадың беле? Болот кайда? Тергөөгө өз эркиң менен жардам бересиңби? Же сага жардам беришет?